папа, эмне эле кечке эле кечирим сурай бересиң? Они же сенден кечирим сурабайт да депчи. Ну я не могу, блин. Ошондой болуп калыптым да. Я кечирип тарбия ошондой мамайга. Ошондой тарбия алгансыз да. Кечирип койгула депчи. Бул кечирим сураган жакшы адат. Анан кечирим сурагандан кийин адам ошондон ылдый болуп калбайсың да. Бул сылыктык дегенчи. Бирөөгө ана сылыктык. Уважение да бул. Уважение. Это просто уважение. Анан бул кечирим сурагандан эч жерин бир жерин кыйшайып калбайт, бир жерин кем калбайт дегендей туура. Зато адамдын көңүлү көтөрүлүп калат дегенчи. Ну да, мен туура эмес айтсам мен кечирип коелу деп айтам. Анан непонятно болуп калды депчи. Жакшы манайдагы садака дейт го эмедечи. Мусулманчылык, исламдачы. Бирөөгө ушул жакшы манай тартуулагандагы бул баягы сооп кылган нерсе дейт да. Ошо кечирип кой дейт. Эчтеке эмес. Бирөөдөн кечирип сурасаңыз көңүл көтөрүлүп калат. Угатасың жаш балдар мынакей. Мына байкеңерлер силерге акыл үйрөткөн жокпуз. Ну мы просто говорим, да, то, что в жизни есть. То, что естественно. Жашоодон алган эмебизди, опытыбызды бөлүшүп атабыз, все. Анан акылмандар отуруп алып, сен тигинтип кыл, анан минтип кыл, анан эки отуруп алып, эки студия бизге акыл үйрөтүп калат. Дебегиле тең. Дегенде мен учукпайм, уже көндүм. Мен потому что мен тиякта жүрөм да, мен түшүнүп атам депчи. Мен биякта ситуация не владею, понимаете? Мына азыр угуп, бүт барна ушундай система бар турбайбы. Мына жасайт турбайбы деп мен түшүнүп атам да. Анан балдар дагы давай встреча дегенде мен 5ке деп коюп, анан келбей койду да. Анан оказывается тиги ислам деген бала айтты да. Байке биз 8ке чейин иштейбиз. Балдар 8ке чейин иштейт, анан 8тен кийин 1 саат жолго кетет. Анан келгенче 90 болуп кетет, ошону туура түшүнүш деди. Окей дедим, кечирим сурадым, балдар кечирип койгула. Ситуация. Бизде эме да. Анан кээ бир адамдар бар пунктуальный. Мен дагы ошону жакшы көрөм, сказано, сделано дегенчи. Мынча да барам десе барган. А кээ бир адам анан адамдын убакыты бар дегендейчи. Ошону ал деген бирөөнүн убактын сыйлаган да. Эсил айткан убагында барсаң, анан ошого аракет кылыш керек. Бизде Кыргызда сөзсүз 10го эме 8ге тойго чакырса, сөзсүз 10до келиш керек да. Ошол биздики менталитет ошондой болуп калган, анан ошол туура эмес. Ошону биз эмеге көнүшүбүз керек да, акырынан барып ушул анда убагында. Анда мына комментарийде минтип жатышат, силер анда эмне Кыргызстандан качып кеттиңер депчи. Келгиле Кыргызстанга келип көтөрүлө деп айтышат. Эмне деп айтасың? Вот ошого эмне деп айтасың? Жок, мен мүмкүнчүлүк болсо барганда, бирок ар кимдин ар түрдүү эмеси бар да, жөндөмү бар. Кээ бир мисалы үчүн сиз менен мен водительбиз, шопурлук кылышты билебиз. Да. Анан кийин Райымга окшоп урдай албайбыз да. Бизден колдон келбейт. Мен жакында бир жумуш ур эмес. Ал эме тиги приватизация деп коет. Ал ур деп только сот айтылат. Биз сот эмеспиз. Биз приватизация, прихватизация деп койсоң. Прихватизация. Балдар кечирип койгула, туура эмес айтып алсак. Анан мен да жакында бир жумуштан ошентип орустар да урлукка кошулбай коюп, не свой человек болуп кеттим да. Анан баткызбай коюшту эмне дегенде. Это ты не из наших депчи. Ошо окшой ар түрдүү болот экен анан. Да, бывает. Ар ким жөндөмү бар да. Биз водитель боло алабыз, бирок дыйкан боло албайбыз. Эгин чыга албайбыз, экөөбүз колубуздан келбейт. Ар ким колунан келген кылыш керек. Анан кийин Кыргызстанга баргандан кийин 7 миллион кыргыздын эми 6 миллиону водитель боло албайт экен да. Анан баарын орду бар. Анан кал жерде место бош болсо ошол жерде иштеп атабыз экөөбүз. Да. Ошого бара албайбыз. Ошону түшүнүп атсаңар, каждый должен заниматься своим делом. Своим делом. Тура, мы водители, все. Мы имеем машина бузулса оңдойбуз, силерди түнгүн бою жеткизебиз, алып келебиз, все. Ошентип башка чиновник, башка профессия ошентип иштесе, сантехник, чиновник, таможенник, налоговик, МВДлар иштесе, порядок болот эле, туурабы? Депутаттар мыйзам чыгарса, саясатка аралашып кетпей, мыйзам чыгарса, ошондой болот эле да. Депутаттарга биз тийишкен жокпуз, кечирип койгула. Жөн эле айтып алдык, чыгып кетти. Чыгып кетти, тиги чымчык окшоп. Баягы Эми буякта Госдума деле бар, мына Россияда депутаттар бар, мы чо, көрүп атпайсызбы? Тиги чоң крутой черный машиналар экен, 8-калар экен номерлери. Көчө барып көрбөдүм. Бул Орустардын депутаттары крутой экен. Айтпай турган сөз эле айтылып кетти өз эле. Чыкпай турган көз эле чыгып кетти өз эле дегенде, кene чыгып кетет да. Молодец. Блин, ошондой. Мен ушу
до сегодняшнего дня мен билбей жүрдүм да ситуацияны. А вот теперь эмкиде у меня желание появилось, да, бир келейин депчи. Обязательно бир келем. Келип обязательно Кудай буйрса экөөбүз аябай дос болобуз да. Ооба. Мен сени унутпайм, сен мени унутпайсың. Оказывается, родные души экенбиз. Ооба да. Деп, так что Мен ошону ты билгеле. дал мне стимул приехать снова в Москву. Мен ошого эле чырылдап сизге тымай жаздым. Мен Сапар аке, сиз мага жолукуңуз эми. Анан эми не пожалеете депчи. Жок, мен стараюсь совсем, но бүт расписано. Мен Ооба. 3 эле жумага келдим. Анан мен жалгыз эмесмин. Я не могу один решать. Да. Семьям бар, кызым бир жумага күтүп келди. Ооба. Батынар айтат го, биз эркектер азыр койду эле өзүбүз тандайбыз, калган аялдар тандайт. Ошондой да. Аялдар тийишпейбиз. Эжелер, карындаштар кечирип койгула. Кечирип койгула эми. Кечирип кой. Эң сонун кыргыздардын аялы, кыргыздардын кыздары. Ооба. Блин, тиги азыр я продолжу. Тиги любой магазин кирсең красавица турат. Я сразу узнаю. Кыргыз кыздар да? Ооба. Уялбай эле подхожу. Ай, карындашым кандайсың? Атың ким? Алина. Менин атым Сапарбек. Иштеп атасың? Канча болду? Как? Нормально десем, жыргап, күлүп вот чувствуется неме да? Естественная радость да? Ооба. Да, ну ладно, давай, до свидания деп кете берем. Анан тиякта канатный эме дагы бар, байка, биякта. Канатный жол дагы бар. Блин, ал тиги лыжы теуп жүрөт. Я помню, что здесь был только трамплин. Союз убагында. Андан башка эчтеке жок болчу. Андан дагы ушугунда ачык эмелер бар эле, мына. Жок. Жок беле. Жок болчу. Жок болчу эчтеке. Азыр анан кийин курушкан, ылдыйдан эле өйдө чыккан. Азыр болсо тиги наркы өзгө алып келет. Тигине канатный подвеска менен кабиналар. Лужники стадионго. Ооба, алып барып кайралып. Блин. Хорошо, ой, рахматай. Жыргатпадың мен ойлогом, Воробьев көрүүгө барбай калдым депчи, тияктан карапчы. Анан көчө кечке басып жүр, көчө. Ошол Воробьев көрүн ушул. Көчө 8 саат жөө басып жүрдүк да. Бүгүн сөктүрүп баспай калды. Ну, старый же уже, кости не те. Деп анан кой деп койду, эртең обязательно 5-те огоном. Ишке чыгам, басам, потому что жата албайм уже караганда. Ашивниги желдинген машинадай болуп кычылдап да. Смазка керек, анан суу. Только суу ичем мен. Мына Японияга деген мен 34 жашында бардым. 3 күн жаттым, тиги потолокту карапчы. Каякка түшүп калдым, каяка келип калдымчы. Мен порядкка келтирип, анан 4-күн эле айттым аялыма. Ай, давай мага жумуштап бер десем, алда окуп жүрөт да, аспирантурада. Анан койду, подружкаларың, японкаларың барбы? Десем бар деп. Да, ошо срача каперчи мага любой жумушка иштейм дедим. Кой, болбойт. Все-таки я мужик, я должен работать. Деп анан кой деп эле, анан тиги Сон Гион деген жери бар. Иттей баягы Москвада билбейм кандай айтсамчы. Анан ошол жерден бир жумуш таап берди. Анан иштеп баштадым ошол жактан. Ошентип анан иштеп баштаганда эле тил тяжело. Да. Кошмар. Анан тилди колго жазып келем. Таманеги, эме тиги нинджин, анан бирдеме анан моттекой дегендер жазып келем, анан келип аялыман сурайм, ай монтип айтат мага десем, бул эме Сапар дейт. Сен азбука жатта, анан грамматиканы үйрөнмөйүнчө сен тилди жатта албайсың. Елки, анан күндүз эртең менен школага барам, волонтерский школа бар болчу. Ошол жака барып, бүт жер дүйнөнүн баарын иностранцтер менен японский жатып алдым. Азыр мына панорама отель. Машина нормально, парковка. Ооба. Все, тийишпейт, Жок, таныйт мени. Жок, бизде 5000 койсоң келип туруп чыктап берет. Силерде бар экен парковочный служба. Жок, платный парковкага койдук да азыр бизчи. Ну все. Платный парковкага койдук, анан бул жерде многодетный семьяга платный парковка бесплатный. Ты смотри. Мен отец, молодецмин да ошо. Анан эме, пенсионерлерге проезд бесплатно экен. Ооба. Тиги детский мирдин үстүнө чыктык, тиги крышагачы. Бесплатно экен. Аялым бесплатно кирип кетти. Тиги соцкартабы эмне деп коет бир. Социальный картабы. Сонун экен ай. Ошондойлор бар. Анан льготалар көп балалуу, ошондойлор көп льготалар. Анан көчөнү дагы мага бирдеме нерсени айтып беришти. Значит, азыр Кыргызстандан келишип 2, 3, 4, 5 бала төрөп, материнский капиталды алышып, ипотека алышып, 3 комнатка. Үйдө алып алып. 3 комнатанын 1 комнатасына жашап,
2 комнатаны балдар сдавать этип, сдавать этип, анан 2-3 жылда эле өздөрүнө эле төлөтүп, ооба баш иштеген ошондой эле кылып атат. ушундай кылат дейт. Ооба. Блин, это получается, в Москве быстрее заработаешь квартиру, чем в Бишкеке. Мен деле биринчи алганда ошентип алгам. Чекеректен алдым дагы ошол. Аны сдавать этип койдум. Ипотека ежемесячный 38 миң эле, мен 30 миңге сдавать еттим да, 8 миң төлөп жүрдүм. Анан 6 жылдан кийин баягы квартиранын баасы 2 эсе почти өстү. Жаап еще в прибылах остался, да? А биздикилер баягы эмесинде эсептеп алат. 30 жылда 5 миллион алсаң 15 миллион төлөйт экенсиң депчи. Да. Ал акчанын куну учуп кетип атпайбы? Да, Мисалы все кетет да. Ооба, мисалы үчүн мына азыр мен тамалганыма бир 10 жылча болсо, ал мезгилде 20 миң акча болсо, айлык. Азыр 100 миң болуп атпайбы? 100 миң. 5 эсе көбөйдү. Ошо Потому что постовой, ты мавзолейдің астында постовой рядовой экен, ну, полицейский. Братишка, как дела? Как зарабатываешь десем, вы кто дейт? А мен правамда, советский милиционер, правам көргөзсөм эле, ну понятно, бывший сотрудник деп койду да. Сколько зарабатываешь? Сейчас я 80 тысяч зарабатываю дейт. Но если сержант, старшина, лейтенант болсоң, подъемный, выслуга, стаж дейт идет дейт. Больше 100 тысяч. А что у тебя камера пишет десем, да дейт. Значит, 3 часа стою дейт. Потом сутки работаю, 2 отдыхаю дейт. Месяц он работает 10 дней, 80 тысяч получает. Ё, дедім, мен полиция албайсың. Ладно деп қойдым. Шутка, просто интерес, информация. Ну, бүгін кичине погода, ну, это нормальный погода. Потому что мен кызым деген 13 жыл мурун 1 жыл жашап кеткен биякта. Бир койка снимать этип. 10 миң сом, 10 тысяч рублейге. Ошондо айтчы, папа, в Москве постоянно вот такая погода. И это хорошо дейт, что дождь и снег не идет дейт. Деп анан 1-2 мартта Красный площадьке барсак, көк. Көк. Ой, мен келгенден бери көк ай. Бүгүн деле мынакей кичине. Алыс көрүнүп атат, бирок жакшы, алыс эле. Не? Озор көрүнбөйт эле да, боз түшүп, масканы түшкөнчү. Анан неме? Балдар, бул смог эмес. Это не смог, это облака. Низкие облака, потому что Европада буякчы низменность деп коет. Анан влажность чоң бияк. Ооба, влажность бар. Нымду деп коет экен. Мен кыргызстан жатып жүрөм да ТикТокко. Мына 40 жылдан бери келек болчумун. Рахмат, ушу 40 жылдан кийин ушу жака алып келчи, көргөзүп койгончу, карачы. Вот. Мына вот трамплиндер бар болчу, я помню. Но вот этого не было. Чуть пониже был трамплиндер. Трамплин башкадан курулуп атат, булар эскиден бүзүп калган. Мынакей трамплин бар экен, подъемниктер бар экен. Тиги Лужники стадионго. Бул стадионго мен киргенмин мурун. Тиги после Олимпийский игрдан кийин кирдим да, мен 84 жыл келип калдым да. Вот. Анан Москваны бүт айланып чыккам, кошмар. Туристтер менен кореецтер келишип. Корея менен Кытай көп келип. Японецтер жок. Японецтер көрбөдүм, мен деле көрбөдүм. Они недружественная страна да. Санкция киргизип. Ну все анда, бүгүн неме? Ушу менен я закругляюсь. Бүт бараңа рахмат. Интервью алдың. Салып койгон бүгүн. Ничего. Ана неме? Негатив жазбагыла. Жазсаңар өлдүңөр айтып коем. Мы найдем вас. Жо тамаша. Деме. Значит, балдар, ассаламу алейкум. Толкунбай. Атайын. Фейсбуктан тааныштык, Ооба, Инстаграмдан. Инстаграмдан. Ушу келгенден бери Толкунбай жазып атат. Байке, убактыңыз болсо жазып коюңузчу, жолугал. Деп жолугал дейт анан. Как раз көчө кечке аялым менен тиги Красный площадь менде жүрдүк да. Кафелерге гумгар, торт алып бүт барды. Анан бүгүн болсо түшкө чейин тиги жейиним бар, анын балдары менен аларга тиги наушник, мороженый, сороженый. Ошентип жүрөм анан мынакей. Так что, Толкунбай 20 жылдан бери экенсиң, Ооба, 20 жыл болду Москвада жүргөнүмө. А так где-то бир лет 15-17 за рулем. Ушу Москвада водитель. Серьезно? Ооба. Москвич эле болуп калдык эми баягы. Москвичи третьего поколения дегендечи. Эмнеге третье поколение? Өзү тамашалап атам. Менден кийинкилер, балдарым, неберелерим москвич болуп калды да. Подожди, сен деген кайсы жыл келдиң вообще? Мен 2004-жыл келдим. 2004-жыл келипсиң, 20 жыл болду ровно. Ооба, 20 жыл. Өзүң жаңыз келдиңби? Кандай, эмне? Семья По менен приглашению же. Жок, келинчек, мен өзүм тиякта жумуш жакшы эле.
Анан бирөөлөр айтып өткөндө эме кылгам, бирөөлөр айтып келинчегимди барып келели кыдырып эме бир жумушка чакыртат, Швея деген келинчегим Швеяда. Анан барам дейт, анан кой десем болбойт да, барып кел, анан эгер жумуш начар болсо келе бер көрүп. Анан разведка. Разведка. Болбосо иштейсиң десем, анан келип жагып калыптыр да калып кеттиң. Сенин кел, анан экөөбүз эле иштейли де, бала чака майда. Анан кийин макул деп бала чаканы өздөрүнө тыштап кой, 5 балам бар да. Анан тыштап коюп, өздөрүн тыштап коюп эле. Анан тыштап келе бергенбиз. Анан кийин акырынан балдарды тарттык, бул жака окуттук, шокуттук дегенде, анан тамсам алып дегенде, анан ушул жака калып кеттик, москвич болуп. Серьезно? Ооба. Блин, молодцы. Мен өзүм общественникмин, мына коомдорду уюштуруп, благотворительность тияк бияк менен занимаюсь. Кыргызский диаспоралар. Кыргызский диаспорада бир ноокат деген коомду уюштурдук, мен ошонун жетекчиси болуп 3 жыл башкардым. 70 айылды, бир райондон 60 000 адам бар бул жерде. Я смотрю, биякта кыргыздар экен. Бир эле кыргыздар, ооба. Бүт кыргыздар экен. Такси эки жолу тосун Люберцияга бардым. Такси балдар отурушту. Эми аттарын айткан жокмун дечи, конечно, но бир экөө жаккан жок мага. Тиги отуруп айдаганда телефонду жерге коюп алып, телефон карап айдайт, анан мен чыдабай кеттим, мен да водителим да. Ай, братчика, жолду карап, солго айда, перестраивайся, чо депчи. Ооба. Десем, все равно эме, ладно деп, анан мен үнүмен таандыбы же эмне, анан ладно деп братчика да акырын айдаган, аман эсен жетип алып, Люберцияга жеткизди. Ну, разумун, конечно, анан экинчи жолу бияка келатканда тоже жаш бала экен, тоже Оштон, 21 жашта экен. Блин, атын унутуп калдым. Эме келатканда сурадым да, братчика, кандай айдап жүрөсүң, жолдор кандай Москвада? Мында ориентировка барбы? Потому что мен водителмин да. Мен билишим керек, где север, где юг, где запад, где восток. Анан мына азыр күн жок, каяка бараның мээң чирийт. Анан вдруг сенин телефонуң иштебей калса, сен кантип барасың десем, баке биз эме приложение менен жүрөбүз дейт. Жо мен түшүнүп атам навигатор менен. Ал телефонум урдап кетет, же бирдеме болуп кетсе кантип билсем, ответ жок болду да. Биз баягы биринчи келген жок эле да бул гаджеттер, навигатор башка, ооба. Анан кийин карта менен эле да. Вот. Анан карта менен жүрөт элек дагы. Мисалы үчүн поворотко бара турмусу, канча жерде бурула турат. Мисалы үчүн проспект Мирада 60-домдон кийин поворот алабыз деп анан карап кетет элек да, 58, анан 60 азыр поворот кылам депчи. Ошентип көнгөнбүз. Анан жок, бул жерде жок деле жүрө бересиз, кадимкидей эле баары жок. Анан бул жерде обновление, көчөлөр баягы односторонний болуп калат. Ошон үчүн анан биздин башыбыз оорутпай эле бул техниканын башы ооруй кирсин деп анан коюп алабыз да мынычы. Атак билебиз баары эле жердичи. Все, анда сүйлөштүкпү, сен жака жөнөлү. Сен ошо жолдон эле айтып берсең, просто жөнөлөчү көргөзсөм. Мен мына сизге бир панорама бар да, бул жерде МГУнун алдында полный Москва көрүнөт. МГУ каякта? Мына бир аз ылдый. Мыяктабы? Ну жүр барып келели. Ошону көрсөтөйүн, ооба. Мен сайыс убагында баргам аяка. Ну азыр болсо уже убакыт жок. Эртең бүрсүгүн эмеге барам, жа Иерусалим деген эме бар экен. Подмосковьеде. Тоже эме однополчанин досум бар, Васячы, кыргыз. Орский тоже. Ага. Ал ошо вторникте Сапар, блин, все, я тебя везу утром деп жака кетем. Среда күнү мен пакуй чемоданы. Жөнөйсүз. 4 күн учуп кетем уже. Эртең 6-да. Давай, барып келели, сенин планың. Атайын келгенден кийин деген. Мен сизди көрүп атам да, мен сизди Инстаграмдан постоянно байкайм. Анан сиз мындай да, азыр биз 60 жаштан өтүп калдыңыз. 64 болду. Почти мен 10 жаш чоң экенсиз. Бирок менин ровесниким десе болот да, сиздечи спокойно эле. Сохранились хорошо. Комплименттер башталды. Жок, потому что сиз мындайсыз да, баягы кандай десем, баягы бирдекеге кыжалат болбогон, жашоодо разнодушный жүргөн, ошондой адамсыз да. Мындай жашоого ыраазы болуп дегендечи. Эми Кудай Таала эме берди да, мындай өмүр бергенден кийин анан ошону кыжалат болбой эле жашаган жакшы го дейм да. Ошого баягы сизди эме кылып жүрөм, Сапар аке. Ну мен эме да, тиги Японияда жүрүп, все-таки Япония мени алмаштырды да. Мировоззрение, көз каранды. Анан как тебе, биз тиги ар түрлүү страналарга учуп жүрүп башкача ойлонот экенбиз да. Бир жерде отуруп мындай кысылбайсың да. А мында глобальный ойлоп көрсөң, бүт баары эле бирдей. Любой өлкөгө барсаң, жаман адам бар, жакшы адам бар. Анан эми анын баарын карай бергенде болбойт. Анан мен орусча сүйлөйм, орусча школду бүткөнмүн да. Полностью русскоязычный да. Анан Японияга болсо барганда мен орус тили менен японский язык жаттаган болчумун. Мен кыргызский язык
тиги эч ким не пользуется там, нету кыргызов. ооба. А тем более семья бүт бакыштар, балдар уже барганда эле тиги 3-4 жашта барып калышты да. Анан Японго кирип кетишти аларчы. Но мен старался аларды жыл сайын, жыл эмес, 95-жылы бардыкпы, ошондо 2005-жылы алып келдим Кыргызстанга. Дегенде анан кичине кыйналып калышты да, тил билбейчи. Унутуп калышты. Түшүнөт. Вот мен айтып берип атканда түшүнүшөт, анан жооп бергенде же орусча же японча жооп беришет. Мен былтыры мен илгери Екатеринбургда жүрдүм 93-жылдары тиги бандит заман ошондой мезгилдерде. Анан бирге жүргөн эмелер бар да, байкелер, инилер ва достор, ошол жакта бирге жүрдүм. Анан барсам ошондо балдары вообще эле эме болуп калыптыр да, эми ал жерде эми кыргыздар аралаш, бирок вообще эле орусча болуп калыптыр эмелери. Анан айтып атпайбы анан ушундай кыргызча түшүнөсүң, неме сүйлөйсүңбү десем, я понимаю, но говорить не могу дейт да. Анан кийин тийиштим баягылар, ты прям как моя собака, все понимаешь, говорить не можешь деп. Сен да шутник турбайсың. О, тамашалашам да. Ну да. Десем күлүшөт да. Эми бул айлана чөйрө экен. Мен аз балдарымдын балдары сүйлөйт кыргызча, кыздарымдын балдары сүйлөбөйт кыргызча, орус болуп калды. Вот третий поколение деп атпайсыңбы? О, третий поколение уже орусча сүйлөп калды. Сүйлөп калышты. Мен бул кадам балдарга жолуктум да. Жаш балдар, Азамат менен уже на русском говорят. Они на кыргызском эме десем түшүнүп атышат, но они четко отвечают на русском, на чистом русском языке. Ооба, кыйналыш. Кыргызчада кыйналып жооп берет анан эмес. Мен кичине балдарым ошондой болуп калды да. Бул жерде 1-класстан окуду. Азыр менен орусча сүйлөшөт. Мен кыргызча сүйлөйм, алар орусча жооп берет да. Бирок баары түшүнөт. Анан ата дейт, окугандары кыргызча жазуу жөнөтсөм түшүнбөйбүз дейт да. Бизге лучше на русском отправить депчи. А так кадимкидей эле неме кыла берет, окуганда кыйналып калат экен. Атай мына 6-классты бүткөндөн кийин Кыргызстанга жөнөттүм, орус болуп калбасын деп, папа мама ты болуп калганны турецкий лицейге берипчи. Анан ошол жак турецкийде окуп. Бирок жакшы болгон экен, баягы англисче, түркчө, орусча, кыргызча 4 тилде сүйлөп калышты. Глобальный язык. Ооба, полиглот деп коет аларды. Ооба, полиглот ошол керек экен да. Ошол жакшы да. Анан мен да сизге окшоп бир жактарга чыгам да, Европага бардым, тияк бияка бардым. Анан азыр арман кылам да ошол англис тилде мектепте баягы эми мугалимдер менен же мугалимдердин деңгээли жетишкен эмеспи, ошол жакшы окуган эмес экенбиз да. Азыркы эми жакшы, мына гаджеттер менен которуп алып кете бересиң переводчиктер. Ал мезгилде бир аз мурдаракта жок эле да переводчик, анан кийин кыйналып калат элем бир аз эместен. Переводтон кече жакында күздө Европага барып келдим, бир 3-4 мамлекетке. Кыйналганым жок, сразу эле берке деп, excuse me деп туруп эле эме кыла коям. Которуп коям, эми менен которуп көрсөтөм ошолорго мындай деп. Жакшы экен. Анан мен дагы ошол баягы бизде азыркы Кыргызстанда үй жарыш менен той жарыш модада. Азыр биздикилер баягы үйдү көбүрөөк ийгирээк салыш керек. Подожди, экөө соктуруп атасың, аны жаман көрбөйбү? Мен баягы көнүп калышкан эме дегенде, эме да байке. Жок, мен деле көнгөм, но эме да мен былтыр баягы курултайда мүчө болуп барып туруп, бул жердин элчини курултайда айтып салгам да, ошондон бери мага черный список элчи жакын жолотпойт, баары элчиликтин кызматкерлери душман ойлоп алган меничи. Капитан мен аларга бирөө мени акча берип сүйлөткөндөйчү. Мен ушундай пейилим бар, баягы жаман көрсөм айтып берем. Анан жаман көрсөм айтып берем, анан жакшы көрсөм мактаганга эмем жетет да, эми баягы мындай айтканда күчүм жетет дегенде уялбай айта берем эми. Ну айтат мактасаң. Тура айтып атасың, я присоединяюсь. Потому что мен деген эме Instagram, TikTok тиги көргөндө той, постоянно той. Например, мен билбеген кыз узатуу, кыз тосуу, анан кыз чыгаруу, мен билбейт экен. Ошол кестүү толтура да азыр тоюн көбөйтүп алган. Кыз узатуу дегенди өздөрүнчө эле анан адаттарды чыгарып алган, жаңыча. Акча барынан да. Андай жок, биздин убагыбызда жок болчу. Жок эле. Мына чын, мына калп айтпайм. Барчылыктан да, барчылыктан бул. Например, мен 1987 жылы Нарынга барып,
азыркы операторша аялымды ала качып кеткен болчумун. Үйүнөн эме жумуштан келатканда, тиги школдон чыгып жатканда. Ошону ала качып кетип эмне кылдым? Машинага отыргуздум, брачкамды за руль отыргуздум. Тиги нарындагы корого киргиздим да өзүм чыгып кеттим, потому что уже аякта жеңемдердин жумушу. Үйгө алып кирип, жол салмай деген туурабы? Деп мен чыгып кеттим, окуй скандал эме шум болот деп, нар жакка барып гараждын тиги воротонун нар жагына турдум. Операторшаны үйгө алып киришти, ал кыйкырды, барбайм, отурбайм, все равно сүйрөп кирип, отургузуп, жол салышып, бир күн отурду, тиги көшөгөнүн артында. Тиги бүт туугандар кирип, эмне деп койчу, көрүндүкпү эмне? Мурунку нарында. Берип, анан эртеси болсо мен жумушка чыгышым керек, меники служба, мен участковый Первомайскке кетмекмин да, 1-сентябрда. Ал болсо школго бармак. Анан ал жумушуна кеттим, мен өзүм службама кеттим. Ошол кечинде ошондо деген бир эме качан каникул аласыңар деп мамасы сурап калды да. Эмнеге десем, нике кыйыш керек дейт, молдон чакырып обязательно депчи. Болбойт депчи. Ну понятно дедим. Союз убагында балдар. Силер тармагыла, может быть, биз туура эмес жасаганбыз. Но мен жасаганды, мен эме жашоомду айтып атам да. Биз эртеси нарында драм театр бар, Гайдын жанындачы. Ленин көчөсүндө драм театрдын артында ЗАГС бар. Аялым экөөбүз барып, ЗАГСка кирип, бракосочетание жасап, тиги колечкаларды бири-бирибизге кийгиздик дагы. Расписались. Эртеси мен учуп кеттим Фрунзеге. Фрунзеге учуп кеттим, эме кукурузник менен. Тиги операторша калды нарында, школа мугалим. Анан бир эме 2 жумадан кийин рыбачыга келдик. Потому что барып сурандым да, мне на службу выходить. Суббота осенне келдик. Фрунзеден азыркы молдо муфтий дагы эме аман эсен жүрөт, Карпинка ашат. Ошол эме тайкем алып келди, апам алып келип, рыбачыден үйдөн нике кыйышты. И все ошо менен. Бүттү, анан аялым кайра рыбачыга кетти, ой эмеге, нарынга. Мен Фрунзеге кеттим. 1 жыл отдельно жили, потому что үйлөнгөн, ала качып кетип алдым. Я только молодой лейтенант. Ни квартиры, я жил в общаге. Общежитие ашачымын, Киевскийде. Аны ал болсо нарында ашат. 1 жыл жүрдүк, анан үйдөгүлөр андай болбойт. Тиги деген эме, келинчини алып келгин энди, анан ладно деп, анан Киргизия ВДХ бар го, Киргизия 1. Киргизия. Ошол жактан квартира снимать этип, анан жогору жактан. Анан чогуу жашап баштадык. Ошол. Вот ошол менин свадьбам. Официальный эч кандай свадьба жасаган жокпуз. Той, пой, кафе. Может быть, биз ошондо, менде акча жок болчу алды. Анан элим не дейт деген сөз деле жок. Эме, арак батальонум было. Тиги Андропов беле Горбачевдун жанакы борьба с алкоголизмом магазинде деген талонго 2 бөтөлкө арак берчи. Ошону билесиңби? Вот, анан мен эптеп септеп атып тиги участковыймын да. Балдарга айтып, алар похоронный справка алып, похоронный бюродон справка алып, киши өлдү деп. Анан ошону магазинге алып берсең, 1 ящик арак берчи. Чын өлүп кетти. Ошону алып алып, анан нарынга бардым, тиги бир койду көтөрүп алып, тиги кайнатамдын астыначы. А как надо же эме? Ал мезгилде ошондой. Ошо менен бүттү, всё. Эмкиде до сих пор свадебный платье, свадебный эме деген торжество жок мына. 87-жыл үйлөндүк, мына азыр до сих пор жанында жүрөт жабышып, жана операторша. Вот ошол. Я перебил тебя. Жок, тура эле. Сапар байке. Азыр мындай да, азыр булар мода кылып алышпадыбы азырчы? Баягы особенно биздин Ошто бир 15-20дан баягы Lexus там мен деген машиналар чыгармай, баягы катар кылып алыпчы, баягы эскорт кылып алып, ЗАГСка чыкмай. Анан мындай карасаң, кээ-бир балдар эми бир күнгө 5000ге нанимать этишет ошо машинаны. Кээ-биринин батинкеси жок да, ошол батинкесин киремде болот да, тапкан акчасына машина нанимать этип чыгат да. Анан мен айтам да, балдар, кече биз ЗАГСка чыккан мезгилинде шестерка менен чыккан мен дагычы. Алдагы обедке чейин машина издеп таппайм да. Атам жок бай. Өзүм жоңойгом кичинде. Анан обедке чейин машина издеп бир Москвич, бирге кылып бир 4 машинаны таап чыккам. Анан шестерка алдында азыр көрсөң күлөсүң да баягы эме. Ал мезгилде видео жок эле. Жок. Азыр болсо, мен айтам, азыркы машинаңар эртең 10 жылдан кийин модадан калат да, балдарыңар көрсө күлөсүңөр, жиндеп элеңер депчи. Койгула ушул нерсени депчи. Чын эле. Баягы болбогон, баягы салтты ойлоп табыш болгон да.
анан жөн эле өздөрүн кыйнамай чачмай бул баягы мусулманчылыкта деле исраф дейт мунучу баягы болбогон баягы чачмайды, растрата, да, денежный, финансовый деген. ооба жок эле нерсеге чачышып алат дагы тойдон кийин анан баягы кеткенди башын кармап анан келин менен бала бул жака келип атпайбы, анан баягы көпчүлүк менен бир квартирада жашашып анан баягы эми баягы мынау махаббаттын сүйүүнүн тагын тата турган экөө бир жашай турган мезгилде келип көпчүлүктүн арасына кирип алып атат да анан жашап анан койка место менен жашайт. койка менен эми көбүнчө эми азыр эми бир акыркы мезгилде жакшы болуп калды, комната снимать этишип атат. Мурдалары бир лет 10 там 15 назад человек 20, человек 30 жили. Казарма жанакы общежитие. Казарма, ооба, армейский казарма, двухъярусный кровать. Ооба, мен келгенимде бир комната снимать этип жээним ошол 12 адам бир комнатада жашайт экен. Ошондой 4 комната экен бир общежитиеде. 4 комнатка бир эле туалет баягы умывальниги менен, и то холодная вода там. Ту елки, горячий нету. Горячий нету. Ошол эми 48 примерно адам ошо бир туалетте очередке күтүп турасың, да? Представляете, утром надо на работу, тебе пойти, и это все в очереди надо вставать. Ту елки. Ошол жашоону өткөздүк да биз, Сапарбай ака. Бул жерде ошол кыйынчылыкты көрүп, анан баягы черный деп только лицом славянской внешности деп только ошон квартираны бербейт эле. Анан бирөөнү көрсөтүп атып, бирдеке кылып квартира снимать этип алып, анан кухняларда жашап, балдарды алып келип, эптеп ыйлап сыктап окуттук да ошон үчүн. Мен кичине кызымды алып келсем, эме кылбай коюптур, мектепте балдар тийишип, орустар чурка, тияк бияк чачынан тартып, ардеке кылып. Анан кызым бышык эле, бирок акыры чыдабай, бир күн айтты, ата чыдабайм, кетет окшойм, мен уже чыдабай калдым депчи. Жашоо бербей койду балдар деди. Анан тиги директорге жаздым анан кийин, бизде осы ызылда барасың, бул жерден анан сонун кылып турган компьютерден директоруна кат жаздым. Когда мой отец здесь воевал, мой дед здесь защищал Москву, мы не были чурками, мы не были узкоглазыми. А сейчас мы вот такими стали. Как это все понимать? Можете принимать меры десем? Эртес шадраңдап кызым келди, ата тиги балдардын ата энеси келип ыйлап кечирим сурашты. Деп анан кийин кат келди, мы приняли меры. Если что, обращайтесь депчи. Анан бүттү ошондон кийинчи. Анан грамотный кылып чечтим ошол маселени. Анан окшогон толтура да кыргыз анда жок. Азыр эми баары балдарын алып келип, эми попроще болуп калды. Көчөдө полицейский көрсө эле кармайт эле да биздичи. Черный документтин барбы, жокпу, разница жок. Машинага салып алып эле акча бар, акча бер деген үйрөнүш болгон. Менттерчи. Ошол менен анан кыйналып кой. Мындай кылбаса гражданство албасак жашоо болбойт экен деп анан акырына барып гражданство алдык. Ошондон мындай айтканда, орусча айтканда ассимилировались, да? Правильно. Ассимилировались. Ассимилировались. Азыр эми, азыр бирок мен эмеге кыргыздарга мында орусча айтканда там берем. Биз келгенде тажиктерде согуш болуп, тажиктер толтура эле бул жерде, бизге чейин до нас было. Азыр кыргыздар болсо тез көтөрүлдү дагы, толтура бир 50-60 жүздөгөн клиниканы ачып салды, жүздөгөн ресторан, кафени ачып салды. Толтура экен. Анан менеджер болуп жийген управляющий толтура кыргыз болуп кетти бул жерде, прораб, тияк бияк. А тажиктер ошол мезгилде дворник стройкалары до сих пор эле ошол көтөрүлгөн азыраак да. Насчет этого анан көбүн эле сурасаң, силердики грамотно вставленный речь дейт да, орусча нормально сүйлөйсүңөр. Анан мен айтам, бизде экинчи тил орус тили, ошого биз русский язык, да. Ошого бизде более-менее все-таки образование. Ооба. Образование, да? Билим ошол. Билим, образование. Бираздан анан. Ошондон эме болуп кетишип атат. Молодцы. Кыргыздар эме болуп. Все-таки кыргыздар образованный. Мына Украинада неме болуп атканга баягы дрондор менен атака коюп атпайбы? Да. Украина. Азыр сабыш ушунда болуп калды. Ооба, анан ошого мына Москва Сити мына тиги турган. Анан мына домдор, ушу жерлер баягы GPS өчүрүп койгондо навигатор келип жоголуп кетет. Анан центрди өчүрүп койгон. Навигатор иштебей калат центрде, ушу жерлерде. Мына жерде да иштебейт навигатор. Таксист айтты, здесь GPS не работает. Карта может запаздывать дегенде мен таң калып койдум. Ооба, анан орус бала болчу, жана айтпай койду. А мен болсо ковер деген неме бар. Тиги перехватчы, аэропортто самолеттер токтоп калып атпайбы? Рейс учпайтчы. А мен не десем, это ковер, значит, дрон прилетел или еще что-то летит, глушит, глушилка работает. Ошол жок, GPS өчүрүп койгондагы
бир карасаң эле сен бир километр наракта кетип аткан көрсөтүп коет да. Центрде особенно ошого центрге таксилер киришten чочуйт. Баягы жол билбегендер кыйналат центрге киргенде. А вы ветеран. Молодец. Биздики болсо Уважаю. баягы эми кыргызча айтканда токумуну жегенбиз дагы биз бар. Кылдык кычык тияк биян билебиз биз үчүн. Не так уж и проблема. Времена года. И еще момент в этом году кар көп дейт. Аябай көп жаады. Эмнегедир кар көп. Аябай көп жаады, анан кийин баягы то эле дворниктердин акчасын аз төлөдү, иштебей койду. Баягы дворниктерге кирип. Андай эмес, мен көчө уктум. Мен көчө тиги бир профессордон уктум да. Тоже кыргыз аял, работает в Москве уже 30 лет. Ал мынтип айтты. Мурун дейт, эртең менен чыкканча дейт, саат 5тен баштап эле дворниктер кыргыз балдар тазалап, машиналар жүрүп, шыпырып, итте жылтыратып жүрчү дейт. Хоть зимой, хоть летом. Да. Но дейт, азыр дейт, алар деген акчасы аз болгон үчүн бүт доставкага кетип калышты дейт. Доставка еды. Да. Ошол жака кетип калышты дейт бүт бар. Бирок бар да өзбек менен тажик иштеп атат да. А кыргыздарга кетти. Кыргыздар кетти ошо доставкага, таксист Москвада 18 миңге кыргыз таксист бар. Анда получается азыр кыргызский паспорт права менен айдаса болот. Кыргыз только кыргызам. Только кыргызам можно, да? Кыргызским паспортом можно. Неден биз баягы таможенный союзга кирбейбизби? Ошон үчүн бизге уруксат берилген бул. EAS-ме. EAS-ке кирген. Атамбаевдин бир немеси жакшылык ушул болду кыргыздарга, мигранттарга эме кылып бергенчи. Анан ошого кыргыз права менен айдаса болот да, ошо кыргыздар в основном такси болуп кетти. Азыр көрсөң, по-моему, 80% таксистов кыргызы, да? Да. И автобус тоже. Потому что мага жазышты, байке мен автобус айдап барат деп сизди көрдүм, сигналить еттим деди. Центр городда. Значит, ребят, тетяк Москва-Сити. Мен атайын барып, чыгып панорама 360-ка чыгып видео тарткам. Анан биякта болсо Площадь Победы, же Площадь Революции. Парк Победы. Масленица болуп атат бүгүн. Анан бул какие-то ворота, я не знаю, как они называются. Бранденбургский тиги Париждеги ворота болот. Окшош, Триумфальный арка деп коет. Триумфальный арка деп коет, мынакей көрүнөрбү? Первопростольного града Москвы дейт. Кечинде аябай сонун болуш керек, потому что тиякта бир аздан кийин сол жакта Кутузовский проспект, дом 20 бекен, ошондо эстебнода Брежнев жасаган, жашаган дом бар. Ты смотри. Ой, сен москвич турбойсуң анда, билет турбойсуң. Почти что дейт. Мен тиги Японияда жүрүп местный болсом, сен биякта местный экенсиң. Родные души встретились, короче. Мы друг друга с полслов понимаем, кичине эле айткан эле уже я врубаюсь, что. Обычно бывает мындай жаштар менен көп тил издейсиң да, психологически нормальныйбы, буну тартып албаймынбы, анан чукула албаймынбы депчи. Коркосуң да? Мен бул жерде баягы кыйналгандарды бириктирели деп биринчи айылдыктарды бириктирдик да. Биринчи Москвада айылдык фонд түзүп, айылдыктарды бириктирип, айылдыктарга жардам берип жүрдүк да. Өзүбүз качып жүрөбүз. Мен биринчи газель будкайды айта элем. Ошо будканын ичине топтогонмун балдарды будкага. Бир аздан кийин будканы ачсам, тамеки тартышып жүрүптүр. Будканын ичинде эмеси бар, күн суук. Анан бир подвалга барып топтолуп отурдук, ошол жерден анан чогулуш кылдык. Аблава болуп, жин болбоду беле тиги. Ошондой эле да. Анан акырынан айылга жардам бере баштадык. Анан кийин карасам, көйдүк да биз кыргыздар көйүп, анан районду бириктирели деп анан ошол 60-70 айылды ошентип бириктирип, азыр жакшы груз 200 тияк бияк. Бирөө бомж болуп калды 6 секунд. Биздики даже МВДдан тез иштейт биздикичи. Жачы ноокаттан бирөө жоголуптур десе, же мына ким тааныйт десе, айылдык немеге эле таштасам сөзсүз 5 минутта таап чыгат, бул биздин айылдан депчи. Азыр бизде катуу иштейт балдар. Оперативно все решается. Анан груз 200 где-то 60 миң, баягы маркум жөнөткөнгө 60 миң, 65 миң акча кетет. Самолетко. Баягы полный расход мененчи. Анан ошол балдарды бирөөнү дайындап койгонбуз, бирөө ошо чуркайт, баягы моргко, следственный комитет жакпака бекер чуркайт. Биякта эме да, вскрытие обязательно. Закон боюнча. Ошолор бар, без вскрытия бербейт туруп. Без вскрытия бербейт. Ошого полный ошолорду ошондой болчу да. Анан ошого чуркап бирөө, анан 70 айыл, бир айыл 1000 рубльдан эле тыштай 70 миң полный расходко жетет. Тууган уругу эмес, жок, сразу эле жөнөтүп коебуз баарын. 2 күндө уже
кетет грузовичте. Аны өкмөт азыр 70 мың берип калган, ал тууган урук эле алып алат ал акчанычы. Ошондо бирөө маркум болуптур, бизде азыр бүгүн бирөө маркум болуптур деди, 81-жыл бала өтүптүр деди. Уже бир 50 мың топтолуп калды окшойт. Обедтен кийин эле. Ошондой. Оперативный кылып ошону көндүрдүк да элдердичи, мына ынтымактуулукка, башкага. Анан баягы ичип кетиптир же бомж болуп кетиптир десе дагы сразу эле айтабыз, мына паланча айылдан экен балдар. Билетин алып жок кылгыла тезирээк дейбиз, мына уят кылбасын кыргыз дейбиз. Ал сразу эле билет алып туруп жөнөтүшөт. Смотри. Анан тарбиялуу айт болбосо кичине чека калып чыгып туруп. Кийим кечегисин оңдоп туруп, анан биз уят кылбай кетип кал депчи. Ошону бириктирдик. Ой, силер анда бир өзүнчө бир государство турбайсыңар. Өзүнчө эле мафия. Мафия эмес, государство. Да. Силердин деген государственный системаңар, тиги винтиктериңер четко иштеп атпайбы? Четко иштейт. Все смазано, все подобрано, бүт каждый болтик, бүт любой жерде бүт соединено. Бирдем болсо ошолну машина деп коет, государственный машина. Система бар. Система, ошолну деген өкмөт пайды ошондо болуш керек, но где-то что-то кто-то ворует, где-то что-то винтикти көтөрүп кетет. У нас не дай бог за копейку отвечают. Бардыгы бир тыйын албай өзүнүн жанынан соопчулук үчүндө эле иштейт. Анан өкмөткө дагы биз эме беребиз, извещение беребиз, анан үйрөтөбүз, мындай кылдыла деп туруп айтабыз. Правиланы, закондорду. Анан биз баягы армейский система окшош да. Взвод, отделение взвод, рота, батальон дегенде. Да. Айылдык фонд, айылдын ичиндеги өздөрүнүн эмеси, анан айылдык фонд, анан кийин окат коому депчи. Ошонун баарын иштетип койдук ошо. Молодцы, блин. Мен кыйла көбүнө жаман көрүп чуркадым. Анан балдар жакшы түшүнүштү. Аке ушундай кылайлы деп 3 жыл жетектеп бердим. Анан баары система ордуна түштү, анан жаш балдарга бердим, силер иштегиле. Анан мени Кудайга шүгүр баары сыйлашат, конокко чакырат, чай ичкен эле барып калдым азыр. Силердин чай ичкениңер кандай өтөт? Ооба, бизде суу берейинби, суу ичесизби? Жок. Мен орозом, анан эме дейт го, бизде орустарда бар да баягы чай ичели дегенчи. Анан түндүктүктөр досторум айтам, чай ичели десе сен ичкен кирип алба. Бул саламатсыңбы деген эле. Сизден айтам, байке жолугалы десем, макул болбой атат түшүн. Орусча түшүн, орусча болсо керек деп түшүнүп алдым байке депчи. Саламдашылатса керек деп. Я тебя перебью. Мол, эки башня биринчи салынган. Мол деген узункусу Москва башня. А ты жанында турганы Ленинград. Эң биринчи высоткалар. Буну деген мен тиги Москва Ситиде мага гидчи. Ошол экскурсовод айтып берген да, вот видите депчи, это первые башни в Москве построенные. Вот бул деген Москва, тиги Ленинград. Мынау узун Москва. Узун башня узун салынган, кийин буздурду 2-3 этажынчы. Булар баягы проекттен ашып кеткенсиңер деп. Кыйла болду соттошуп жүрүштү буларчы. А бу это где-то в 2010 году экен, где-то мурдараак. Вот первые небоскребы. Да. Анан тиги гид айтты, маякта 5 этаждын баары уже под снос пойдут, там новый будет. Везде. Бу Москвада жер золотой да. Анан тиги мисалы үчүн 5 этаждын ордуна 2 небоскреб салып койсо баары кирип кетет, а калган месте калып атат да. Анан Москва Ситиде прописка жок экен. Московский прописка жок экен. Апартамент деп коет алар. Анан азыр бир үйдү салып атышыптыр. Ошого прописка болот деп айтты, мактанычы. Болот деди. Там у него будет на крыше свой сад, огород, бассейн, да, стоить будет от 5 миллионов деп айтты. Ну это дешево. Долларов? Наверное. Не знаю. Долларов, наверное. Кымбат, жер кымбат бу? Кымбат, аябай эле бул жерде кымбат. Бирок байке мен азыр последнее время наблюдаю тенденцию, Кыргызстанда деле үйлөр Москвага жетип калды да. Мен ошону ойлоп атам, тиги биздикилер баягы эле кичинесине мечтасы бир тамалам деген мечта болот дагы, биз көбүнө Тракай деген Америка кетип калды го. Ошолор тез эле акча таап туруп, анан кээ бир эми 2 айда таап атат ошо бир квартиранын акчасын, анан 2 айда элеби? Ооба, кээ бир эми 20 миң, 25 миң, 30 миң доллар тапканга чейин бар да, балдарчы. Анан ошолор акча жөнөтүшүп эле, анан баары эле тамалып атат дагы, акчаны баягы когда есть спрос, есть предложение, да? Анан көтөрүшүп берет. Кайсы где-то? Бул аз МГУга жетейин деп калдык. Улица Косыгина, по-моему. Государственные ворота дейм да мындай? Ооба. Косыгина деген көчө, бул жерде. Косыгина деген көчө? Мосфильм мынакей.
Мосфильм киностудиясында чыгарылган дейт го. Ошол жерде чыгарган. А тиги ВДНХда баягы орок балка көтөргөн эстелик бар. Да. Көрдүм, Көрдүңүзбү ошону? Конечно, ал Мосфильмда. Ооба, тиги Францияга убагында жөнөтүлүп, эмеге бир ошол эстелик выставкага жөнөтүлүп турган, ошол жакта унутулуп калып кетип, кийин аны алып келишкен да. Сиз уктуңузбу анын историясын? Молодцы, блин. Бизде мен Япония жөнүндө антип айта албайм, потому что Японияда башка закондар, башка культура. Ооба. Анан башка жашоо аяк небо и земля бияка караганда. Элдин түшүнүгү дагы башка. Башкача, совсем башкача. Мен ошо сиздин тартып атканыңыздан байкап көрөм да. Элдер баягы даже баягы өткөндө там салгандарды тартыпсыз го. Кандай кылып эмне дегенде эме болот го, тиякта землетрясение же много бывает. Постоянно трясет. Постоянно. Ошого баягы ошого соответствующий кылып салышып атпайбы тамдардычы? Анан мечта японца купить дом. Ошо. Всё. Кыргыздарга окшош экен да. Ну, ал үйдү ала алышпайт. Бүт бар квартира ашат. Например, азыр Япониянын где-то 60% квартира турушат. Только 40% эле киши үйлөрү бар. Капитализм. Капитализмге силер барбай эле боло, көрбөй эле боло деп айтам да менчи. Турист болуп келгиле, көргүлө, кайра кеткиле. Потому что азыр деген балдар келип атат, мен билбейм. Мына менден постоянно сурашат. Сен ошо Японияда жашайсың, сен кишилерди чакыр жумушка депчи. Мен чакыра албайм, мен лицензиям жок. Ага, официально там деген налоговый деген инспекция бар. Налоговое государство бар. Бул деген самый страшный. МВД, КГБ, разведкадан дагы, финансовыйдан да надзорный. И не дай бог, 1 копейканы катып алып же бирдеме алып койсоң, депортация или түрмө 15 жыл. Ооба. Представляешь? Бүт азыр тем более бизде азыр бүт электронный. Бул жак МГУ. Азыр ушул жака эле салып турмун мен. Так, 5-6 минут койгондо эле. Так, не нарушаем, да? Нет. Нарушаем, ну, мындай кандай айтсам, в меру дегендей. Вот. Анан бул жерде азыр панорамага келебиз, азыр МГУдан бир айланып келели. Давай. Мына мурда байкебиз, Оскар байкебиз. Аскар байке. Иштеген жак жумушун көрсөтө кетели. Акаев. Оскар байкебиз. Атын айтпай эле кой. Короче, байке да? Байке. Понятно все. Биринчи байкебиз, Ооба. Биринчи байкебизде жумуш жок калып, мен дагы кетпедим айлы жок. Акча жок, тиын жок, бал. Ит эле болбодук бай. Байке бек иштейби? Көп азыр бизде Марклен деген бир байке бар. Ошол бар да. Бизден Абдыган деген байке. Көп азыр профессор бул жерде эми окугандар көп, лекция окугандар көп калды. Ушуп калбайсыңбы мен пердени ачып койдум. Балдар суранатты, байке эчти да көргөзсөкчү. Ооба. Анан лез ачып вообще жок. Бизде если 40 деп турса 40 мен айдайт. 60 десе 60 мен айдайт. 30 десе 30 мен айдайсың. Поэтому никто скоростной режим не нарушает. Бул жерде эле акыркы мезгилде напичкали камерами. Камера көп экен. Анан көп ошого ошондой нарушать этпей эле калышты. Анан бул жерде плюс 20 дегени бар да. 60 десе плюс 20 жүрсөң болот, 80ге чейин. Иштеди эле плюс 15. Ой, плюс 14. Плюс 14. 15 болсо все өлдүм. Анан эме мен биздин перекрестке биздин деп ёки бааны видеода биздин деп айтып алып турмун, ама азыр комментарий жазып атышат. Сен кыргызсың, Кыргызстан деп айт деп, сен эмнеге сен Кыргызстанды сатып атасың, анан айтып атасың, анан ну короче, балдар кечирип койгула, мен биздин деп айтып алам, потому что мен кантип айтам Япония депчи. Мынаке, МГУ көчө митке баргам менчи. Митти бар тарттым атайын. 7 ушундай эме бар, Кремлевский Сталин убагында салынган башнялар бар. Анан если чо, если мен биздин деп айтып алсам кечирип койгула, мен постоянно кечирим сурайм. Анан менин кызым таң